Ооруларды холистикалык ыкма менен дарылоо тууралуу кабарыңыз барбы? Бул оорунун симптомун гана эмес, себебин кошо. Негизинен дене менен рухту чогуу дарылоо системасы. Сенна Мед медициналык борбору бул ыкма менен бир топ жылдан бери көптөгөн адамдардын дарттарынан айыгуусуна себеп болуп келүүдө. Клиникада УЗИ, дартты аныктоочу аппарат, гинеколог, педиатр, невролог сыяктуу адистер бар. Андыктан эч тартынбай, биздин Сенна Мед медициналык борборуна кайрылып, шипа табыңыздар. Билимге ишенбе, билимге ишен. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Мен Урмат Карачев. Бул ким билет интеллектуалдык акыл таймашы. Биз кезектеги таймашты баштайбыз. Бүгүн бизде конокто кыргыз эстрада жылдыздары, же болбосо элибиздин көрүнүктүү ырчылары келген. Анда биздин коноктор менен биринчи тааныштырып алайын. Айпери Кубик кызы жана Элдос Алмаз. Саламатсыңар, кандайсыңар, жакшысыңарбы? Кандай жүрөсүңөр? Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы? Жакшы. Мен азыр таймашты баштаардын алдында мен бир нече суроолорум бар. Мектепти ким кандай окуган, кайсы жылы бүткөн, же болбосо мектеп бүткөндө канча болуп калды? Ошол тууралуу суроо берейин деп атам. Биринчи Айпери сизден баштасак, канча жыл болду мектеп бүткөнүңүзгө? Мен 6 класска чейин 59 мектепте окудум. Андан соң номер 5 Улуу Ток компьютердик гимназияны аяктадым. 13 жыл болду мектепти бүткөнүмө. Андан бери мектеп программасы эмне калды, эмне жок билбейм, азыр айта албайм. Мектепте бардык сабактарды аябай жакшы көрүп окучумун. Эми мактангандык эмес, мектепти кызыл менен бүткөм. Бирок эми азыр бардык суроого жооп бере албай калсам. Мактангандай эмес деп туруп мактана береткенсиз го. Эми мактанбайын, просто кызыл менен бүткөм да деп. Айтпаш керек. Кызыл аттестат менен бүтүргөнсүз 5-гимназияны, Эң соң Элдос. Мен мектепти бүткөнүмө да аябай көп болду. Сан жетпейби? Көп болуп калды. Анан биз Кочкор Ата шаарында 28 мектепте аяктагам. 5 класска чейин 14 мектепте окуп, эми в общем айтканда, бар нерсе айтканда 4кө окуучумун. 5 деген көп деле көрбөчүбүз. Кээ бир жерлерде эле 5 болчу, Кээ бир жерлерде 5, анан көбүнө эле 4, мындай зыңкыйган 4 да. Зыңкыйган 4. 4 плюс. Жирный. Жок, плюс минусу жок. 4кө окугам. 4кө окуган. Эми кайсыл сабакты аябай мындай сүйүп, мисалы үчүн химия менен философияны аябай катуу окучумун деп. Охо. Анда химиядан суроолор келип калса, жооп беребиз, Жооп беребиз. Жакшы. Биринчи сабактын эрежеси. Биринчи сабакта окуучуларга 15 суроо берилет. Жооп берүүнүн алдында атайын кнопканы басып жооп бериш керек. Туура эмес жооп айтылган болсо, жооп берүү мүмкүнчүлүгү кийинки окуучуга берилет. Биринчи туура жоопту айткан окуучу 2 упайга ээ болот. Катышуучуларга ийгилик каалап, сабакты баштайбыз. Эгерде экөөңөр тең жообун таппай калган учурда подсказка керек боло турган болсо, агай деп койсоңор болот. Ким агай деп кайрылса, мен ошо оюнчуга подсказка берем. Шеф десеңчи, Жок, шеф десе болбойт, эжей дегенге да болбойт, агай деш керек. Сиз манассыз деп берейинби? Сонда даярбыз? Даярбыз. Анда биз баштадык. Биринчи сурообуз мындай экен. Бул жерден колдон келишинче кнопканы тезирээк басканга аракет кылабыз. Кнопканы баспай жооп. Сен сыйлайсың да мени? Конечно. Табышпайсың да. Кнопканы баспай жооп берип алсаңар, анда ал жооп эсепке кирбейт. Эсепке кирбейт. Биринчи сурообуз. 5 жерде 5. Ох, 25. 5 жерде 5, 25. Айперге 2 упай кетти. Кийинки суроо. Бишкек канча районго бөлүнөт? Бишкек шаары. Басын. Билбейсиң.
Бишкек шаары канча районго бөлүнөт? 4 бул. 4 районго бөлүнөт. Айпериге дагы 2 упай кетти. Баарын айтып берет. Кийинки суроо, 3-үнчү суроо. Кожомкул балбандын көтөргөн ташы кайсыл жерде жайгашкан? Азыркы учурда спорт ордосунун алдында. Спорт ордосунда эле кайсыл аймакта жайгашкан? Кожомкул балбандын ташы. Азыр барбы? Азыр бар. Музей. Алы өлгөндө койсо. Жок. Билесиңер, жакында эле ошо Кожомкулдун бир мааракесин белгилегенде ошол ташты биздикилер көтөрүп көргөн да, биздин балбандар. Ордунан жылдырып көрүшкөн. Нарында. Нарында? Тура эмес. Тура эмес экен? Элдос. Агай. Азамат. Баш иштеп кетти. Башкы тамгасы С. Соңкөл. Соңкөл дагы эмес экен? Санкт-Петербург экен. Жок, бул кандай регионбу же шаарбы же айылбы? Айыл деп айтып койдуң ошо сыйдан келет. Кыргызстандын ичинде. Сыдан башталат. Сыдан башталат. Регионбу? Бул регион. Область. Өрөөн деп койсок да болот. Өрөөн? Мен сыдан баштаган кайын журтум деле билет. Сүлүктү. Мен анда алдыга жүрө берейин, Дагы бир жолу агай десеңчи. Бул суроонун упайы менде калды. Кожомкул балбанын көтөргөн ташы Сусамырда жайгашкан экен. Билсиңер, Кийинкиси. Суу канча температурада тоңот? Химик эмеспи? 0. 0 температурада тоңот. Градус. Айпериге 3 бай кетти. Мынча жакшы. Айпериге 2 упай кетти. Анда кийинкиси. Кыргызстандын футбол боюнча эң көп жолку чемпион клубу? Дордой. Дордой. 4-нчү суроонун жообун дагы Айпериге бердик. Кийинкиси мындай экен. Күнгө жакын планета. Күнгө жакын планета. Жок, мен айга жакын элем. Меркурий. Меркурий. Айпериге дагы 2 упай бердик. Көрө албастык кылбай кол чалып кылбадык кой. Кийинки суроо. 7 жерде 8 56. 56. Айпериге 2 упай кетти. Кийинкиси мындай дейт. Жердин формасын так көрсөткөн буюм? Глобус. Глобус. Айпериге дагы 2 упай кеттик. Сен өзүң уялып кетип атам чөтөйүн. Сен да упай иштечи. Элдос колду кичине узарта алса, кнопканы Просто басканга. менин колум узунураак болуп Просто мен азыр эшиктен келип бир аз неме болуп. Дүйнө жүзүндөгү эң узун дарыя? Элдос. Мен бастым, сен бастың. Баса бериң. Элдос баскан. Элдос жооп сизде. Макул. Нил дарыясы. Наконец-то 2 упай бердик Элдоско. Элдос биринчи 2 упайын алды. Анда биз 10-чу суроого келип калдык. Мындай дейт. Эгерде кызыл жана көк боёкту аралаштырса, кандай өң чыгат? Кызыл менен көктү аралаштырса, фиолетовый чыгат. Айпериге 2 упай бердик. Кактан билесиң? Азыр Тендер көз боёктарды аралаштырат элек деп койду. Химиядан суроо берейин. Химиялык элементтин эң кичинекей бөлүкчөсү эмне деп аталат? Молекула. Атом. Ой, молекула. Жок. Неме? Атын өчкөр. Неме? Химиялык элементтин эң кичинекей бөлүкчөсү? Ионы. Жок. Мен тиги Элдосту кичине көтөрмөлөп дагы 2 упай берейин деп аткам, бирок атом деген бул жактан Айпериден жооп чыкты, ошон үчүн Айпериге дагы 2 упай бердик. Тууралып калды. Атом экен. Кийинкиси. Спидометр менен эмнени өлчөйт? Спидометр менен эмнени өлчөйт? Ылдамдыкты? Ылдамдыкты өлчөйт. Ылдамдыкты. Элдоско 2 упай бердик. Бээрин айтып. Бизде милиция кызматы үчүн телефон номери кандай? 102. 102. Көрдүңүзбү билем. Az жетип алам. Ушундай суроолордо кичине болсо. Скорыйга канчалап айтпайынбы дейсиң? Анда
Эң акыркы суроого келдик. Эң акыркы 15-чи суроо. Биринчи раунддун 15-чи суроосу мындай дейт. Мен атаган шаймандардын арасынан кайсынысы электрдик эмес? Тостер, сканер, микроскоп. Микроскоп. Микроскоп электрдик эмес. Химияга кирет го бул. Биологияга кирет. Ошо менен Элдоско дагы 2 упай бердик. Браво! Экинчи сабактын эрежеси. Бул сабакта окуучуларга дүйнөдө белгилүү болгон 5 факт берилет. Ал фактыларга туура жооп берген окуучуга 2 упай, ал эми күлкүлүү жооп бергенге 3 упай берилет. Кимиси таң калтыраарын ушул сабактан көрө алабыз. Биринчиси мындай экен. Сен кудулсуң а бирок. Биринчи суроо мындай экен. Күлдүңөр 3 упай ма? Кытай өлкөсүндө рэперлерге эмнеге тыюу салынат? Рэп ырларды аткарган аткаруучуларга эмнеге тыюу салынат? Кытайда ушундай экен. Кытайда рэперлерге бир нерсеге тыюу салат экен да, эмнеге тыюу салат? Жинди го дейли. Кытайда рэперлерге тыюу салынат. Эмне үчүн? Эмнеге тыюу салынат? Мисал үчүн Алардын өздөрү сүйлөгөн эле рэптей болот. Значит, рэп айтканга тыюу салынат, Сиздин оюңуз боюнча. Мен жооп берип койдум окшойт уже. Жинди го дедим го. Бул бир варианты, мисалы өздөрү сүйлөгөн. Экинчи варианты сүйлөгөн эле рэп, мындай деп мындай башкача сүйлөшөт да, интонациясы башкача, сөздөрү көп, пинин, иероглиф деген укмуштуудай көп да. Бирок бунун баары мисалы Кытайда чыгармачылыкка өтө катуу басым жасалат да, өтө катуу текшерилет. Чыгарылган ырларга дагы, ырдалган ырларга анын мотивине аранжировка бар жок аябай карашат да. Өтө катуу. Башка жака кетип калды. Ошого күлдүрбөсөм дагы жооп турчу. Акылды болобойт дебесиз. Мүмкүн ошондон улам. Эме бийликтегилерге рэп жакпаса керек да. Ошого алар көрүшөйт деп койбойсузбу? Деги эле рэп айтканга тыюу салат, Жооп ушундай сформулируем. Элдос, күлкүлүү кылып жооп берсеңер 3 упай беребиз. Дагы барбы? Фантазияң иштейби күлдүрүү үчүн? Жок. Мен химиктен эле жакшы окуйм го. Билбейт. Биз анда биринчи суроого мындай Элдосту кичине көтөрмөлөп 3 упай берели деп атабыз. Жана биринчи жооп берип кетпеди, дароо жооп берип кетти, ошон үчүн Элдоско 3 упай бердик. Кичине Элдосту көтөрмөлөп коелу. Рахмат. Мектепте жана көчпөй калганда көтөрмөлөп. Ошондой эле келатам го мен дайым. Негизги туура жооп мындай экен. Кытайда рэперлерге сыналгыга чыкканга тыюу салат экен. Неге? Сыналгыга чыкканга болбойт экен ал жакта. Ал жакта мындай рэп аткарбаган, мындай эле түз ырларды аткарган ырчылар гана сыналгыга чыгат экен. Демек бийлик ошого тыюу салган. Меники туура 2 упай бердим. Анда неге деп койбойсуң? кийинки фактыбыз мындай экен. 9-чу симфониясын жазып жатканда Бетховендин эмне өзгөчөлүгү болгон? Бул факт эмес го, бул вопрос болуп калды го. Бул факт. Эмне өзгөчөлүгү болгон деген факт. Эмне өзгөчөлүгү болгон? Сиз каякта элегиз анда? Илхому башкача келди. Илхому башкача келген. Дагы? Эме, суроону кайталап коесузбу? Не жөнүндө? Агай суранычы. 9-чу симфонияны жазып жатканда Бетховендин эмне өзгөчөлүгү болгон? Илхому башкача келген дейт. Илхом башкача келсе керек деп койсоң. Эмне? Агай. Агай деп. Экинчи раундда агай деген подсказка иштебейт. Эмне үчүн деген бул жерден колдон келишинче андай күлкүлүү импровизация менен жооп бергенге аракет кылабыз.
9 симфонияны жазганда эмне өзгөчөлүгү болгон Бетховенде? Өзгөчө болгондо. Мен айтып атам, эргүүлөр башкача келсе керек. Михон башкача келсе керек. Эргүүлөр башкача койбойлу ушундан да. Эргүүлөр башкача келгенде менимче биздин студияда коноктору да күлө алган жок. Илеп атат. Жооптор конок чакырып алганбыз бүгүн. жооптор туура эмес болуп калды. Негизи мындай болчу экен. Бетховен 9 симфониясын жазып атканда ал дүлөй болгон экен. Кулагы укчу эмес экен. Кулагы бүт куган турбайбы ал убакта? Төөш ачык Дүлөй болгон. Ошого карабай 9 симфонияны жазган. Кийинки факт мындай. 3-сүнө жеттик. 3 сөздөн турган дүйнөдөгү эң популярдуу фразалар кайсылар? Мен сени сүйөм. Мен сени сүйөм. Сен баскан жоксуң. Дада сиз бастыңыз, мен жооп берип койдумбу? Сөздөрбү? Канча сөз бар? Бир эле сөзбү? Фразалар деп койсок болот. Фразалар, Меня трудно забыть деп койдум. Легко потерять. Трудно найти, легко потерять. Дагы? We are the world. We are the champion. Менче бул упайды биз кайрадан эле Элдоско берели дедик. Мен дагы мындай күлкүлүүрөөк жооп чыгабы деп силерден күтүп аткам, бирок Элдос туура айтты да негизи. Мен сени сүйөм деген бул дүйнөдөгү эң мындай популярдуу фразалар экен. I love you дегенчи. Анан Made in China деген экен экинчиси. Ошо менен Элдоско 2 упай бердик дагы. Браво. Кийинки факт. Доңуздардын даамы, доңуз жаныбарынын даамы алмага окшош. Арылардыкы жаңгакка окшош экен. Ал эми сөөл жыландыкы эмнеге окшош болот? Не болуп кетти? Аппетит бузулуп кетти. Аны койгон жок, жөн эле суроо берип атат ал жөнүндө. Топурак. Топуракка окшош. Доңуздуку алмага окшош экен. Арылардыкы болсо жаңгакка окшош экен. Сөөл жыландыкы эмнеге окшош болот? Сөөл жыландыкы. Туура эмеспи? Бул фактыбы же кандай? Суроо. Бул кайсы сабак? Азыркы эле сабакпы? Бул азыркы эле сабак, экинчи эле сабакта жүрөбүз. Сабак. Ошо фактыларга айтып атам, туура жооп берсеңер 2 упай беребиз, күлкүлүү кылсаңар 3 упай беребиз дегенсе. Ошон үчүн колдон келишинче күлкүлүү кылып жооп бергенге аракет кылып. Просто жеп көргөмдө ошого топурактарды. Ооба, пайдалуу да. Да? Делөкө силешке бергендей. Жок, бастың го. Сөөл жыландын даамы эмнеге окшош? Неме окшош керек? Сууга окшош керек. Сууга. Өлдү иштебей калса. Мармеладка окшош. Мармеладка окшош. Немеге окшош керек? Мык окшош. Жок, мыктын дагы даамы болот. Мен айтып атам, мына доңуздардыкы алмага окшош экен. Силер жеп көрдүңөрбү? Арылардыкы жаңгакка окшош экен. Формасына окшош экен да мындай. Жок, даамы. Даамы ошо окшош экен. Ал эми сөөл жыландыкы эмненин даамына окшош? Болушу мүмкүн. Бир башкача суроо экен, Ичеги, Чучук казы карта окшош. Казы карта окшош. Мен анда туура жообун айта берейин, мындай экен. Сөөл жыландын даамы куурулган эттин даамына окшош болот экен. Сөөл жыландын даамы. Мен жеп көрбөм. Бул жерде биз Алдап атасыңар. Силер жеп көргөн эмессиңер силер. Мен жеп көрдүм, топуракка куурулган эт болсо анда мен жейм барып. Азан түшөт. Казонду жейм. бүгүндөн калбай, Анда биз экинчи раунддун 5-чи суроосуна жеттик. Мен ушундай эле фактыларды айтам. Колдон келсе күлкүлүү кылып жооп берүүгө аракет кылабыз. 40% америкалыктар кайсыл кесиптин өкүлүнө барган эмес. Мисалы, Деги барган эмес же баргысы келбейт. Баргысы келбейт, же болсо барган эмес. Вообще барган эмес, Мисалы үчүн машина жуудурган, мисалы үчүн үй курган деген сыяктуу. Силердин оюңар боюнча кайсыл кесиптин өкүлүнө барган эмес? Бул аябай мындай
коркот турган кесип да. Буга биздин да көп жарандар баргандан коркот. Коркобу? Коркот. Десе. Айта албайм аны мен окуйм. Кеже дейсиң. Так. Демек биздикилер да коркот андан, Мындай Агай. мындай жакындатайын милиция деген сыяктуу кайсыл ушундай кесиптин өкүлүнө барган эмес? Милиция окшойт, агай. Жок. Доктор менен байланышкан. Доктор банда. Доктор менен байланышкан. Медицина менен байланышкан. Фармацевтпи? Сен өзүң кесиң айта берсең. Неме спецназ. Билген нерсем айтып коебузбу. Же болбосо неме медицина. Медицина да болсо Медицина менен байланышкан. Ошо медицинанын ичинде. Дагы жакыныраак агай. Дагы жакыныраакпы? Ооз менен байланышкан. Стоматологпу? Элдоско 2 упай бердик анда. Эптеп жакындатып атып, көтөрмөлөп атып, тиш доктурга баргандан коркушкан экен, барган эмес экен, кайрылган эмес экен. Ошондо америкалыктардан стоматолог чыккан эмеспи ошондо? Жок, америкалыктардан Ал стоматолог. жактачы 40% көпчүлүк барбайт ал немегечи, стоматологиячы. Суроону туура эмес түшүнүп алыптырмын башынан. Ошондой калыптыр. Өз негизи спецназ болуш керек эле. Ооруларды холистикалык ыкма менен дарылоо тууралуу кабарыңыз барбы? Бул оорунун симптомун гана эмес, себебин кошо негизинен дене менен рухту чогуу дарылоо системасы. Сенна Мед медициналык борбору бул ыкма менен бир топ жылдан бери көптөгөн адамдардын дарттарынан айыгуусуна себеп болуп келүүдө. Клиникада УЗИ, дартты аныктоочу аппарат, гинеколог, педиатр, невролог сыяктуу адистер бар. Андыктан эч тартынбай биздин Сенна Мед медициналык борборуна кайрылып, шыпа табыңыздар. 3-чү сабак. Бул сабак тездикти талап кылат. Кайсы окуучу 1 мүнөттүн ичинде канчалык көп сөз окуса, ал окуучуга 5 упай ыйгарылат. Ошол эле учурда аз сөз окуган окуучу упайга ээ болбойт. Кайсы катышуучу ылдам экенин ушул сабактан байкайбыз. Ийгилик. Негизи оюндун шарты боюнча кимдин упайы аз болсо, ошол биринчи окуп баштайт. Анда биз кезекте айпери сизден баштайбыз. 1 мүнөт убакыт көрсөтүлөт. 1 мүнөт убакытта колдон келишинче көбүрөөк үндү чыгарып окуганга аракет кылабыз. Анда даяр болсок 1, 2, 3 баштадык. 13 кишинин ордуна келгенмин. Белгилерин эсте калган орчундууларын кагазга түшүрдүм. Мүмкүн катары кылдай өзгөртпөй, бурмалабай болгондой айттым. Айрым айда бачектер унут калбаса, кагазга түшкөндөр эч өзгөрүүсүз. Өзгөртүү кыянат, мүмкүн катары так кыска жазылды. Түш алдын ала сезүү ар бир эле кишиде болот. Албетте бир кишиде андай белгилер күчтүү, биринде жок эседир. Анын үстүнө белгини кармаган бар, кармабаган бар. Түшкү башка белгилерге мен ишенчү эмесмин. Ошондуктан көп түштөрү мүнөздүү, көп белгилери унутулду. Неден соолугума, коомдук иштерге, не заманга, тагдырга байланыштуу болуп кийин иш жүзүндө өтүп келген түштөр, белгилер мени ынандырды. Дайыма эсимде калды. Өмүрүмдө мен жөнүндө башка кишилердин көргөн түштөрү, не кармаган белгилер да болду. Алардын көбү азыр эсимде жок. Айрым гана эң белгилүүлөрү эсимде. Маселен, мен 2-ден 3кө толор кезим экен. Энем түш көрөт. Түшүндө менди өңөрү алып түптөн кызыл токой сыяктуу жалгындуу, талдуу токойду аралап келатса, кайдан жайдан капкара кишилер чыга калышы, энемди тизгинден алып, балаңды бер, балаңды алабыз дей ширидей карасы мени колдон талашат. Айланайын, кой десең болом муунуңду, деп энем безеленет. Баламды бербейм. Бухарбай. Стоп. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр болсо кезек Элдосто. Элдос мырза 1 мүнөттө канча сөз окууруна баарыбыз күбө болобуз. Анда даярсыз, Даяр болсок, 1, 2, 3 баштадык. 13 кишинин ордуна келгенмин. Белгилердин эсте калган орчундууларын кагазга түшүрдүм. Мүмкүн катары кылдай өзгөртпөй, бурмалабай болгондой айттым. Айрым майда бачектер үчүн калбаса, кагазга түшкөндөрү эч өзгөрүүсүз. Өзгөртүү кыянат, мүмкүн катары так кыска жазылды. Түш алдын ала сезүү ар бир эле кишиде болот. Албетте,
Бир кишиде андан белгилер күчтүү, биринде жокко эседир. Анын үстүнө белгини кармаган бар, кармабаган бар. Түшкө башка белгилерге мен ишенчү эмесмин. Ошондуктан көп түштөрүм, мүнөздүү көп белгилер унутулду. Не деген соогума коомдук иштерге, не заманга, тагдырга байланыштуу болуп, кийин иш жүзүндө топ келген түштөр, белгилер мени ынандырды. Дайым эсимде калды. Өмүрүмдө мен жөнүндө башка кишилердин көргөн түштөрү, не кармаган белгилери да болду. Алардын көбү азыр эсимде жок. Айрым гана эң белгилүүлөрү эсимде. Маселен, раунддун жыйынтыгы менен 1 мүнөттө урматтуу көрүүчүлөр, Айпери 164 сөз окуй алат экен, ал эми Элдос болсо 113 сөз окуй алат экен. Ошентип 3-чү раундда Айпери утуп кетти. Куттуктайбыз. Рахмат. Төртүнчү сабак. Окуучуларга атайын тандалган тема боюнча экран аркылуу сүрөттөр көргөзүлөт. Ар бир туура жоопко 2ден упай ыйгарылат. Эки сүрөт көрсөтүлөт, ошо экөөнү бириктирип, бир мамлекет, кайсы мамлекет экенин табышыңар керек. Анда даяр болсок баштайбыз, Кнопканы басып эле жооп беребиз. мен жооп бербейм ушул. Бул Америка болуш керек. Оюн башталды. Биринчиси бул Америка. Элдоско 2 упай бердик. Кийинкиси. Акылыңа там бердим. Булчу. Бул эми сиз жооп бериңиз, экинчисинчи. Бул кайсыл болушу мүмкүн? Астындагы сүрөттөгү тааныйсыңар, белгилүү футболчу Марадона. Үстүндөгүчү? Танго. Марадона кайсыл жерден болгон? Каяктан? Ат башыдан дейт. Акта бирөө. Марадоннун футболисттери билесиз? Жок. Үстүндөгүсү танго. Футболго. Жөө. Футболго кызыгыбыз жок экен, Анда астыга жыла беребиз. Бул Аргентина болчу. Бул неме? Кийинкиси. Индия. Индия эмес. Индия эмес. Бразилия. Бразилия. Айпериге 2 упай бердик. Кийинкиси. Кийинкиси. Автобус жүрөт го. Тажи. Король. Азыр дагы деле бул өлкөдө ушул король бар, королева бар, принцтер бар. Англия. Англия. Айпериге 2 упай бердик. Кийинкиси. Бул колбасабы? Жок. Сосиска. Бишкек. Бул сүрөттөн машина чыгарган мекени деп койсок да болот. Анан чучук да чыгарабы? Колбасабы? Не бул? Чук. Сосиска. Машина көп болуп турат же. Жакындатып айтайын. BMW, Mercedes. Германия. Үстүндөгү эмне? Германский сосиска. Элдоско 2 упай бердик. Урмат. Сосискабы? Сосиска, германский. Биринчи сосиска ошол жерден чыккан да. Кийинкиси. Арифметика. Үстүндөгү от. Үстүндөгү билесиңер, от олимпийский от болуп турат. Олимпиаданын мекени деп да айтабыз бул жерди. Каяк эле? Олимп оюндары ушул жерден жаралган деп да айтабыз. Афина. Афина, Греция. Греция. Айпериге 2 упай бердик. Кийинкиси. Египет. Египет. Эң сонун кийинкиси. Апай, кыгыма го? Индиябы? Индия. Жакшы, сонун кийинкиси. Сиз не болот? Антарктида. Жок, Антарктида эмес. Албескен айтыр. Мен айтпам уже. Аябай суук жер, көп вулкандар атылат ал жерде. Антарктида эмес. Жанагылар бар го, жана чукчалар.
Не эле. Неудобный болуп кеттим что-то. кийинкисине өтө берели анда. Бул Исландия экен, Исландия өлкөсү. Исландия ушундайбы? Исландия ушундай. Кийинкиси Апе десе. Италия. Италия. Ошентип, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү таймаштын жыйынтыгында 23 упай менен Элдос утулуп калды. Ал эми 27 упай менен бүгүнкү биздин таймаштын жеңүүчүсү Айпери деп таптык. Айперини куттуктайбыз. Анан албетте биздин жеңүүчүлөргө биздин башкы демөөрчүбүз Сенна Мед медициналык борборунун атынан ушундай белектерибиз бар. Бул жерде мээни иштете турган, организмди тазалай турган, анан иммунитетти көтөрө турган жакшы витаминдер бар. Ошону сиздерге белек катары тапшырабыз. Нече жакшы? Урматтуу оюнчулар, Элдос, Айпери, бүгүнкү биздин эфирге таймашка келип бергениңерге чоң рахмат. Ким билет долбоору, Урмат Карачев. Көрүшкөнчө. Ооруларды холистикалык ыкма менен дарылоо тууралуу кабарыңыз барбы? Бул оорунун симптомун гана эмес, себебин кошо, негизинен дене менен рухту чогуу дарылоо системасы. Сенна Мед медициналык борбору бул ыкма менен бир топ жылдан бери көптөгөн адамдардын дарттарынан айыгуусуна себеп болуп келүүдө. Клиникада УЗИ, дартты аныктоочу аппарат, гинеколог, педиатр, невролог сыяктуу адистер бар. Андыктан эч тартынбай, биздин Сенна Мед медициналык борборуна кайрылып, шыпа табыңыздар.